Азыр кыргыз тамашасы, кыргыз күлкүсү аябай жакыр болуп турган учур деп мен деле айта алам. Себеби жакшы эле күлөбүзбүз. Азыр акчадан башкага күлбөй калдык. Жамиланы сыйлашым гана керек да. Жамиля жок, чайды ичпейм. Жүрөктү адам өзү башкара билиш керек. Азбы көппү билбейм, канча бүдөмүк. Ал жашоону адал жашап сүйөлүк. Арбаңыздар, назарыңыздарда Ой медиа каналы, менин Дүйнөм рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин сүйүктүү куудул агабыз, кино жана театр актеру Күмөндөр Абылов. Күмөндөр ага, бүгүн биз сиздин жан дүйнөңүзгө саякат жасайбыз. Рахмат. Келгиле. Баштайлы анда. Бир кезде мынтип айтканыңыз эсимде да. Адамды, элди ыйлатыш оңой, бирок күлдүрүш кыйын деп. Сиз мына тажрыйбалуу канча жолду басып өттүңүз. Азыр деле кыйынбы сизге күлдүрүш? Күлдүрүш кыйын, өзгөчө кыргыз элин күлдүрүш андан да кыйын да. Кыргыз эли күлкүгө ушунчалык олуттуу мамиле жасайт деп ойлойм. Ошентсе дагы кыргызды күлдүрүш кыйын болгону менен кыргызда күлкү көп. Күлкү өнөрүнө кыргыз аябай жакшы баа берип, жакшы баалап, жакшы колдонуп турмушунда күлкүгө ушундай олуттуу мамиле жасашат. Мындай дегеним себеби күлкүнүн түрү Кыргызда көп экен. Мен муну такай ушу интервью бергенде айтып жүрөмүн. Кыргыздын күлкүсүнүн мен тизмектеп жазып көрсөм 45 түрү бар экен мен билгенден. Күлкү, күйдүргү, апыртма, жанытма, такмаза, какшык, кер какшык, акыя, аскыя деп отуруп 45 түрү бар экен. Мындай дүйнө элдеринде мындай көп элде эмес, дегеле бирдей элде жок мынчалык көптүр. Мен ушундай мактана алам. Француздарда да жок ошо күлкүнүн атасыбыз деген, грузиндерде дагы, одессалыктарда дагы, орустарда дагы, испандарда дагы дегеле кайсы элди айтпа, ошол элде жок мынчалык көптүрчү. Анан кыргызды күлдүрүш кыйын деген себебим кыргыз ишенмейинче күлбөйт. Кыргыз коштоп кетпейт, жанагындай жетпеген жерин өздөрү кошуп, өздөрү мындай поддержка берип, мындай өздөрү жардам берип, антип кетпейт. Бир тамашалашып, бир аския дегендер бар, өзбектерде мисалы үчүн отуруп алып, кечөгүнү бир мен моминтип, тигинтип деп айтса, ой, анда мындай болгонго деп коштоп, тигилер капталынан кошо жүрөп, жардамдашып, дагы бирөө улап, бирөө дагы бир нерсесин кошуп, анан күлкү, чоң күлкүгө айлантып ушундай импровизация кылып кетет да. А бизде ошентейин деп баратсаң, эгер башталышы ишенчиликсиз болуп, мындай калпсыраак болуп айта баштаган кишини агачай деп сразу өчүрөт да. Мисалы үчүн мен бир сулуу кыз менен жолугуп, сени кайсы сулуу кыз карамаган эле деп, карабашың жебе деп эле сразу өчүрүп коюшат да. Анан ошон үчүн Кыргызда күлкүнү аябай барктап, күлкүнүн орду чоң. Ушул кезде көп тажрыйбадан өткөндөн кийин кайсы тамашаңызды мындай жыргап, эргип бир эстеп каласыз? Өзүңүз кошо күлүп. Мен ама өзүм кошо күлгөн тамаша багы эл ичинде болгон окуяны аткарган, сахналаштырган эле бир күлкүлөргө кээде күлкүм келбесе, өзүм биринчи күлүп алган тамашалар ошонун баары эле. Бирок өзүм аткаргандан кийин өзүм көп күлбөйм. Кап минтип койсом болмок экен деген ойлор чыга баштайт да. Кийинки аткарганда ошондой кылып
аракет кылып анан ошон үчүн баягы тамашалар барган сайын, аткарган сайын бышып жетилип улам жаңы нерселер кошулуп турат. Азыр мен жаш кодулдардын чыгармачылыгына баягы сөз тийгизими жок, бирок мен чындап алардын арасынан интеллектуалды көрө албайм да. Эмне буга себеп болду? Буга себеп азыр кыргыз тамашасы, кыргыз күлкүсү аябай жакыр болуп турган учур деп мен деле айта алам. Себеби биздин убакта жок дегенде кичине авторлор менен иштешчү элек. Сатирик жазуучулар менен иштешчү элек. Азыр кыргыз сатирик жазуучулары бар болгону менен даже китептери да чыга элек. Чыкпайт. Көбү чыгара албайт, акчасы жок. Анан гонорарларга эч ким төлөбөйт. Ошон үчүн кодулдарга сатирик жазуучулар келип чыгармаларын бербейт. Ошонун эсебинен, ошонун зыянынан, ошонун кесепетинен кыргыз сатирик жазуучулары да көп жазбай калды десем болот. Ушуну бир колго алса деп мен такай какшап жүргөнүм ушул. Кыргызда өнөр көп да, кыргызда. Күлкүгө сатириктер да көп, эл ичинде чыкпай койбойт. Бир кездерде 4 ел акын калдык төкмөлөрдөн деп бир эле Манас Журкаш калды, Сейдрахманов Байке калды деп эле 2 манасчыны айтып калчу элек. Мына колунда бар меценаттар чыкты, Садык Шерневский окшогон. Ошолор уюштурду айтыш коому деп. Жылына машина сайып, жылына ушундай байге сайып, казактар менен байланыштырып, ушундай айтыш кандай өнүктү. Манас коому деп түзүштү эле, Манас кандай өнүктү, манасчылар кандай көбөйдү. Комузчуларды көбөйттү, Дастан Саргулов. Жалаң архивдеги кыргыз күүлөрүнүн антологиясын касып чыгып, бүт запистерин комузчуларга таратып, кароо кылып, конкурс кылып, комузчулардан биринчилигин байгесин сайып уюштуруп, эмки жылы ушундай ушул экзамен алгандай билет алып, кайсы күү болсо ошону чертесиңер. Ушул антологиядагы күүлөрдүн баарын өркүндөтүп, өстүрүп, узартып чертип келесиңер, кошуп, кайрык кошуп. Өзүңөр да бирден күү чыгарып келесиңер деп ушундай тапшырмаларды берди эле. Мына жаңы күү чыгарышты. Көп комузчулар чыкты. Комузчуларга Кудайга шүгүр азыр. Ушинтип ар бир тармакты ушундай өнүктүрүш керек. Өнүктүрүүнүн жолу ушундай экенине мен ынандым да. Ошон үчүн кыргыз күлкүсүндагы бирөө күлкүгө жакшы бир мамиле кылган, жакшы эле күлөбүзбүз. Азыр акчадан башкага күлбөй калдык. Чөнтөгүңдө акча болсо эле күлүп эле, анан эле доллар болсо күлүп эле. Ал күлкү башка экенин, сатиранын, бу сахнанын күлкүсү, юмордун күлкүсү кандай экенин баамдай албай атабыз да. Азыр бизге бир жакшы меценат керек. Кыргыз сатириктери менен кыргыз кодулдарынын, жазуучу сатириктер менен кодулдардын башын бириктирип, байгелерди сайып, ошол сатириктерге дагы элдин ичинен укмуштар чыгат эле. Укмуш күлкүлөр чыгат эле. Азыр эмне? Азыркы кодулдар деле биз деле ошо өзүбүз чампалап жазып, анан режиссер койбойт азыр. Аны илгери эмне үчүн мыскыл тамаша жакшы эле. Режиссер постановщик деген койчу. Ошонун колунан өтчүбүз жок дегенде өзүбүз чампалап алсак дагы режиссер ордуна коюп, бу жерин минтип бүтүр. Бул жерин мындай кыл, бул жерин кыскарт. Болбойт эми, сахнага болбойт. Уят деп. Бул жерин өнүктүр деп ушинтип жолго салып койчу. А кезде ар бир сатирага бирден ошол мыскыл тамашага бирден режиссер келип, редактор деген болчу. Ошолор келип карап, текстти карап, бул цензура эмес.
бул сахнага жөнгө салып, жолуна салуу да. Ушундай кылып оңдоп түзөп, шөкөттөп анан чыгарчу. Ошон үчүн элге таасири жакшы тийчү. Азыр жамандагандык эмес, кээ бир тамашоодо болобу, же КВН'де болобу, 10 киши болсо дагы, 15 киши болсо дагы келип бирөө бир сөз айтат, бирөө бир сөз менен жооп берет, тарс этип бир тамаша бүтөт. Андан кийин дагы өзүң айткандай бир эсте каларлык эч нерсе жок болгон себеби да ошол. Анан көбүнчөсү анан бир инсандын үнүн туурап, өңүн, кыймыл аракетин туурап, мисалы Атамбаевди туурап, жерден алып көргө коюп, көрдөн алып жерге коюп, анын кылган иштерин чагылыштырып, анын немелерин айтып, сессиядагы болгон окуяны кайра эле кайталап, аны менен бир жыйынтык чыгарып айтайын деген оюн толук айта албай аткан себеби ошол профессионалдуулуктун жоктугу, ошол режиссердун койбогондугу. Бул эми мындайча айтканда, бирөөнүн үнүн келекелеп туурау, бул сылдыңдоо деп эсептелинет, келекелөө болуп эсептелет, маскаралоо болуп эсептелет да. Бул эми жанагы пикетчиктердин номерунан ашып түшпөйт. Кээ бир сөзгө куйкум сүйлөгөн, кудул сүйлөгөн, юмор менен сүйлөгөн пикетчик деле ошондой аткарып кое алат. Бир политикти жамандап, же жакшы жагын айтып, ушундай өз оюн ошентип айтып койсо болот да. Бир кезде кудулдардын дөөш агалары менен чогуу иштештиңиз. Бирок алар тилекке каршы арабызда жок да. Бир ошол эле Манас ага, Жаныбек агаларды эстегенде бир кандай сезимдер келет сизге? Сагынасызбы ошол күндөрдү? Ошол Манас, ошол эле Жаныбек, Рахмандар, Дөөлөттөр, булар ошол жана мен жогоруда айткандай режиссердун колунан өтүп, ар бир номеру теске салынып, ар бир номеруна баа берилип, редакторлор ошонун баарын кагазга түшүрүп, анан жакпаган жерлери кыскарылып, анан өнүктүрчү жерлери өнүгүп отуруп чыккан номерлор. Ошону менен ошол деңгээл менен чыгып, ошондуктан элдин жүрөгүндө эмгичекти сакталып жүрүшөт деген ойдомун. Аларды эстегенде албетте өкүнбөй койбойсуң. Өмүр болсо өргө тартып келатат. Улам бирден кемип келет абыз. Ошолордун бир өкмөт тарабынан бир наамдарын, сыйлыктарын албай кеткенине өкүнөсүң. Себеби алар өкмөттүк биздикиндей ишканада, театрда же ушундай жакта иштебей, алардын өзүнчө жүрүп, өзгөчө Союз кулагандан баштап аларды эч ким карабай, көчөнүн артисттери деп аташып, азыр ушу көп ырчынын баары дагы той-пойго көп барып жүрүп, алар көбү заслуга алып алышты. Анан кудулдар кырылбай калды да. Кудулдарга деле ушу мына Рахманга, Абдылдага заслуженный артист деп неме бергени, еңбек сіңірген артист бергени, ошо бир шайлоолордун алдында ошолор жаман айтып ийеби дегендей бериштиби, же ошол шайлоо бүткөндөн кийин жакшыраак айтып койсо ошого ыраазы болуп бериштиби? Ушундай эле болуп берилип калды деп ойлойм да. Аларды эч ким көрсөткөн, сыйлыкка көрсөткөн мекеме болбогон соң, аларды эч ким көрсөтпөйт. Болбосо алар эч ак алыш керек болчу. Эч ак. Мисалы мен 84-жылы ушу Нарын театры менен ушул театрга 10 күндүк декада кылып келгенде Нусупова болчу министр культура. Анан мен ойногон Борбаштын досу Камгакбай деген Абдымомуновдун Борбаш пьесасы боюнча Мамыр дегенди ойноп, ошого мага эмгек сиңирген артисттикти беребиз деп документ толтура баштадык. Анда мен
6-дағы бала элем. 60-70-тегі азыркы өзümün kurağımdağıday, özümdün toluqtuğumday toluq uyçunun rolunu atkargam. Oşoğu bere turgan bolup, anam bir sözü, orusça bir sözler koşulgan, oşol sözlerdi tuğra emes koşkan, al söz çok bolçu degen biröylerdin aytısı boyunca minister kayra aynıp atmen kılıp koğun. Anı gelip alıp meni uruşup direktiribiz. Emne al söztü koşarsın, karaçmana atmen bolup kaldın dep. Men koşkan jokmун, rejissör koşturgan, Almaz Sarlıkbek koşturgan desem. Ökö gelip alıp uruşup, men koşkanга akım var, emnege akım jok eken dep algış aytıp anam birok geç bolup kaldı, atmen bolup kaldı dep alбай kalgam. Bolboso men ошо муну айтып атканым bir mekemede işlese şöntüp görsetülüp erterek alışmakta. Ben ошо 84 alбай kalgam, keyin 93 yıl aldım emgek singirgen artistlikte. 10 yıl ötüptür, 10 yıl ötüp aldım da. Anan bu Rahman Abduldalar 93 yıl emas 2000 yıldan keyin alışmadı. Bular alganda da 2014'de almadı bular ama. 2010'dan keyin alıştı da bular. Ben el artistlikte de buna geçerli almadım biz. 17. yıl aldım. Ama bu kep alganda emas, eldin köngülünde kalganda eken, birok stimul degen bar eken. Kebir kişini maktap koysan aldığa ketet, jakşı söz aytsan, jakşı söz çılan diyinden çıgarat degендей. Bu je eldin bарын ele şu zaslуга degенди бербей koyuş керек. Amerika'dagıday ele. Anda el özünün atынан ele kim kimden öýdü ekeni bilinip, kim kimdi kanday bağlayt el oşondan ele bilinip kalat ele. Amerika'da da anday var hem Oscar'da almayın köp aktörlerin canı tınbayla jürüt. Kapaval ele jürüt. Kança jolu Oscar'ga görsetildім, kança jolu şunday mafya oynap ketdi, korrupsiya oynap ketdi dep ele jürgөндөр толтура ayaktadı ele. Negiz adamdın tüzülüşü şunday turbayıp, bizge maktoo da gerek eken, kılgan emgegine jaraşa. Bağloo da gerek. Bağloo da gerek eken. Сизди эл артисттигине көргөзгөндө бул театр көрсөттү да, Çok. Men bu teatrga 2000 yıl geldim. Emi bul uşaktap jamandagandыk emes. Men azırkıga çeyin özümdü geçe gelgendey sezemin. Men kellegerlerimden de köpçülük ошондой sezetko degen oydamında. Неден уламандай сезим бар? Эми бул театрды мен улуу көргөндүктөнбү? Бобо улуу корифейлер турбайбы бул жерде? Ошол эле Muratbek, Gümüşalieva, Güyükova, Bakırkeyeva, Jamanov, şunun bari turat. Şulardın men görüp çoğoydum. Men narından Мыскыл Tamaşaga gelgen sayın, Мыскыл Tamaşaga katışkan günden başka günü büyüt şu teatrga gelip spektaklin barın, değerlik barın görüp çıktım. Görçülem. Kiyide şu yakka gelip alıp gitmey atayın, Мыскыл Tamaşam bütçe dağı erten bir gün balança spektakl olup koyuşunu göre geteyin dep şu yerde kalıp görüp geççilem. Men şu teatrda şunçalık sıylagandyktan bu şul arbaktarda, şularda men bul teatrda uluu teatr dep. Anan azırkı menen teң эле menин коллегаларым Кенеде мен Нарын театрда жүрсөm 15 yıl. Алар üç yerde uşular менен иштешип kaldı degençelik kılıp men bulardan özümdü içine tormuştatıp artqa da men жаңы эле geldim degendey. Жаңы эле geldim desem 23 yıl boluptur gelgenime maga деле. Çeyrek kolundan kalptır. Ошондой сезип калыптырмын да. Кайсы ушу театрда иштегенде кайсы корифей менен иштеп калдыңыз? Кимисинин насааттарын көп уктуңуз? Мен эми көбүнчө жаш кезимде Нарында иштебедимби? Ошол эле СССРдин эл артисти
Капар Медетбеков ушул киши менен иштешкеним аябай сыймыктанам. Себеби мактагандык эмес, баягы өзүбүз мактангандык эмес. Нарын театрында СССРдин эл артисти деген бир гана областтык театрлардан Нарын театрда болгон. Союз боюнча алганда. Ленинград областынын театрларынан башка бир да областтык театрдан Союз СССРдин эл артистин эч ким алган эмес. Тарыхта. Ошо 15 Союздук республиканын баарында областтык театрлар. Ошонун нарында бир дагы областтык театрлар Москвага декада кылып 10 күндүгүн өткөргөн эмес. Отчетун декадасын өткөргөн эмес. Мына ушунун жыйынтыгы Нарын театрынын ийгилиги. Ошого жеткирген Алмаз Сарлыкбековду айткым келет. Мен сыймыктанып ушул киши менен иштештим. Ушул киши мени актер кылды. Ушул киши мага жанагы 26 жашымда баштап ролду берип жанагындай заслугага татыктуу кылып аткартты, сахнага тарбиялады. Ошол Бакырдин Алиев деген актербуз, атабыз. Мен ушуларды ата деймин. Бакырдин Алиев, Капар Медетбеков, Дүйшө Сариев, Садырбай Көмөчев, Акмат Бердибаев, Жусупов, Садык Жусупов деген агаларыбыз. Ушунун баары менен Тамара Жумакаева, Сагипа Чечейбаева, Сагипа Чечейбаева деген эжелерибиз. Мына ушулар Сокен Сатыбалдиева, Чүкүн Балтабаева, айтып отурсак толтурам, бирин айтпай калып тарынтып аламбы деп эстеп атпайм. Ошолордон таалим алдым. Кеңеш Курманалиева, ошол эле Бакырдын абанын байбичеси Калемка Сатамкулова эжелер. Гастролдо жүрүп булар, мен чынын айтсам, ошол Капар Медетбеков менен өзгөчө Бакырдын Алиевтер менен көп чыктым. Гастролго Сейит Казандабеков, Койсун Карасартовалар менен. Булар өз балдарына караганда мени, бизди көп тарбиялады да. Себеби Нарын театрында гастролго эле 3 айдан кем чыкчу эмес элек, бир чыкканда. Мен ошондо агесте Ямаха жок, аккомпаниатор жанды ойноп берип, аккордеон менен фонограмма деген жок. Спектаклден кийин сөзсүз концертсиз болчу эмес эле. Ошого мен аккомпаниатор болуп чыгып, аккомпаниатор катарында рол менен да чыгып, анан бир бригада менен 3 айдан келгенден кийин да бир бригада спектакль даяр болуп калып, кайраны менен 3 айга кетип, 6 ай, 8 айга чейин гастролдо болгон жылдарым болду. Ошол кездерде ушул агайлар, эжелерим, апаларым, аталарым мени аябай тарбиялашты. Тарбиялаган эмне? Бир ата энедей болуп, ата баладай, эне баладай болуп чогуу жүрдүк гастролдо. Өздөрүнүн балдары биякта интернатта окучу. Аларга караганда биз менен көп жүрүштү да алар дагы. Сиз да балдарды интернатка бериптирсиз. Мен балдарды бергеним бир кызык. Менин балдарымды ушу мендей болуп калбасын деп, мендей болуп калбасын деген мен бир өкүнүчүм. Бала кезимде биздин айылда музыкалык окуу школ мектеп болгондо эмне таң көрүү. Бала кезимден окуганда жакшы музыкант болот элем, жакшы композитор болот элем деп ойлоп өкүнүп калчумун да. Анан ушул өкүнүч балдарымда болбосун деп мен 4 баламды тең 1-чи класстан Муккаш Абдыраев школ интернатына берип. А жерде да жөн албайт, аяктан экзамен кадимкидей өтүп, данныйларын бүт текшерип, слухтарын, ритмдерин текшерип алат. Анан бүт баары тең жакшы болуп, 4 тең өттү. Мен ушулар окуп аткан кезде интернатта жатып окугандарды мугалимдер
самоподготовкасын карап текшерип турат экен, тапшырмаларын аткартып, ошо вещилерди ойнотуп десе, үйдөн эми үйдө пианино деле бар болчу, анан үйдөн ойноп, анан контролдо отурбай, ошо мугалимдер өздөрү даярдасын деп, интернатта жатсын десем, местныйлар жатууга болбойт дейт. Анан мен кадырымды салып, тааныштан ушинтип когулатчы деп атып, анан интернатка жаткызып атпаймынбы. Жаткызсам, бирөөнүн баласын бирөө карабайт экен да. Самоподготовка деп туруп, бир класска аудиторияга камап коет экен. Алар ичинен башка партадан партага сайкирип, оюндун ичинен оюн чыгарып ойной беришет экен да. Анан баары аяктан аткарбай, тетрисинче эч ким карабай, контролдобой калат. Мен 6-демарш күнү алып келип коем, окутасыңар, окутабыз. Бир күн карасам эле, 1-2-3 жумадан кийин эле балдарым окуусу начарлап баратат да. Анан кайра алып болбадым бара. 4 тең алдыңыз ба? Кайра алып үйдөн анан аябай контролдоп жүрбөдүмбү. Бир музыкант чыкканы барбы азыр? Улуу кызым комузчу. Ал ошо Нарындан 4-класс окуганда келип калган үчүн ушу Народныйга деп комузга гана алгам. Ан берки балдарым окубай койду. Эми өз калуусу менен болсун дедим. Болбосо абсолютно сулук деп алардын бирөө скрипка, бирөө эмеге алынган. Скрипка дебедимби? Фортепианого алынган. Бирөө народный флейтага алынган. Анан ошо алар эми окубай койду, окусаңар эми өзүңөр билгиле. Менден кеткен жок дедим. Аталык милдетти аткардыңыз. Жөн ал убагында шансты кетирбеш керек дедим да. Кыздарыңызга аябай өзгөчө ысымдарды бериптирсиз да? Чүрөккүл, Нават деп буну чоң атасы койгон. Мен балдарыма бирин да ат койгон жокмун. Анан азыр неберелеримдин бирине дагы эч кимге ат койгонду бере элекмин. Өзүм коюп атам. Канча небереле болуп калдыңыз азыр? 13. 13 небере. Кудай бут кылсын. Кудай бут кылсын. Ошо 13-үнө тең ошо атты өзүбүз койдук. Эң кичүүсүнө гана чоң апасы койду. Өткөндө. Азыр 4 ай болуп калды, 4 айдан ашып калды. Азыр мен бир суроо берейин да. Небере жыттап калган куракта. Жамиле эжеге ичиңизде айта албай жүргөн бир сезимдерди азыр эфирге айтып бере аласызбы? Балким өзүнүн өңүнө айта албай жүргөн чыгарсыз. Жамилага азыр айтсам, күмөндөр эмне түшүнөн чочуганбы деп калат го. Кыргызда баягы өңүн айтыш кыйын го. Жамиланы сыйлашым гана керек да. Мен ушундай айта алам. Мага жеңилимдүү жерден орунду колдон алган жакшы жубай болуп келатат. Ошонун арты менен жанагы неберелерди көрдүм, балдарымды көрдүм. Балдарымдын тарбиясы Кудайга шүгүр. Баары тең билимдүү, жогорку. Орду менен сүйлөйт, улуу кичүүнү сыйлайт, өзүнүн улутун сыйлайт, мамлекетти сыйлайт, кыргыз экенине сыймыктанышат. Мен каалагандай, Кудайга шүгүр. Анан мен үчүн Жамиланы сыйлабашым керек. Мен Жамиле жок чайды ичпейм. Өзүм деле куюп иче алам. Үйгө кээде мен жалгыз үйдө отуруп калганда, ал эшик элке чыгып кеткенде бирөө келип калса, өзүм деле чай коюп, чайды куюп бере алам. Бирок Жамиле бермейм, мен жалгыз отуруп, же балдарым отурса деле келининдин колунан чай ичсем ичем. Бирок Жамилесиз келиндер да жок болуп калса, балдарым турса, Жамилесиз ичпейм да чай. Көчөдө кеч келгенде ичпей отура берем, урушам,
Açık oturam. İçe örmüşmüş. Kalıp içemін деп. Еркелеп қалады ғой айтқанда. Сондай. Жақында эле бир сөздү угуп калдым да, казактын улуу акыны Шаханов мындай деп айтат экен да, баш кошкондун баары эле махабат эмес деп. Эми Өзү улуу сезим деп. туура айтат, мен кошулам. Себеби мындай да. Бактылуу эмес дегенин билбейм, бирок сүйүү эмес деп айтса болот го дейм да. Баш кошкондун баары эле сүйүү менен баш кошо бербесе керек. Адам сүйүүнү башкара билиш керек деген ойдомун да. Жүрөктү адам өзү башкара билиш керек. Напсыны тыя билген сыяктуу эле сүйүүгө деле ушундай. Бул эми көп адамдын практикасынан өткөндө, улуу тарыхтан алсак деле кээ бирөөлөр сүйүп үйлөнгөн эмес. Ата тегине карап, ошол кишинин канына карап, кандай ушул аялдасам кандай бала болот менде, балдарым кандай болот деп, укум тукумум жакшы болсун деп ошого карап үйлөнгөн, акылга салып үйлөнгөн. Сүйүүлөр келе берет. Сүйүү ошого жетсең, үйлөнсөң дагы сүйүү келе берет. Эгер жүрөгүң иштеп турса. Адамдарда жакшы адамдар көп да, сулуулар көп. Кээ бирөө эми акылына жараша сүйүүнү, акылына жараша, тартибине, адебине жараша сүйөт болуш керек. Кээ бирөө сулуулугуна карап эле сүйө берет. Кээ бирөө акылына карап сүйөт. Кээ бирөө мамилесине карап, адамгерчилигине карап. Кээ бирөө ушундай кандай десем, азыр көбүнчөсү байлыгына карап сүйөт. Сүйдүм күйдүм деп чын эле байлыгына карап баштайт да, анан акыл эстен танып сүйүп калат ошонча. Анан билбейм ким кандай, мен Жамиланы албетте жакшы көрүп сүйдүм аларда. Анан мен көбүнчө эмнесине карадым, эми ойлосом Жамиланын мүнөзүнө, жүрүш турушуна караптым. Мен жубайым ырчы болуш керек деп ойлочумун. Өзүм аккордеон тартсам, жубайым ырдап турса деп ойлочумун. Анан гастролдо жүрө бердим. Менден улуу агалар аялдары менен кошо гастролго чыккандар болду. Анан мен көп мамилелерди көрдүм. Багы театрдан саламатсыздарбы деп коюп, илебойлуу кишинин колунан келет экен да. Саламатта калыңыздар деп коюп. Анан гастролго чыкканда кимдин ким экени билинет экен да. Анан гастролду антип баштай эле саламатсыздарбы дей албай калышат экен да. Анан кысканышат, урушат бири-бири менен. Башкарманы карап ырдап койдуң деп күйөөсү кысканса, астыдагы кыздарды карап ырдап койдуң, чай койгон келинди карап ырдап койдуң деп келинчеги кысканат, урушат. Ушуларды көрүп туруп, анан мен ушул оюман кайттым да, менин келинчегим ырчы болбош керек экен, сахнанын адамы болбошу керек экен деп. Эгер мен балдарым дагы музыкант болсун десем, мен аябай музыкалык данный күчтүү, абсолютно сулук, ушундай жубайлуу болушум керек болчу да. Анан мага ал биринчи орунда турган жок. Мага ушу адам болсун, балдарым дегендей. Анан үй бүлө, өзүмдүн кыялымдагы чукул, ачуум чукул, анан ак көңүлүм бат жазылам. Бирок бат жазылган менен көп кишини тарынтып аласың. Ачуу чукул киши ушундай адамдан багы жок болот экен. Тарынтып аласың. Кайра эле анан кечирим сурап эле басып жүрчүмүн. Анан мен кыялым ушундай болсо, анан жашай албайм андай чакчаңдагандар менен деп. Кээ бир жакшы эле сүйлөп аткан шайыр, жакшы эле кыздарды ойлоп көрүп, ай бул шайкелең болуп кетет деп калат экенсиң, жаш өткөн сайын. Бул тилдүү болуп кетет деп ойлоп каласың.
Анан ошентип отуруп, анан мен ушу Жамилага токтогом. Жамилалар ушу бизде хорго катышчу. Общий хор деген болчу илгери, 90 кишилик сводный хор. Ошого педучилище шанындагы 2 группасы келип хорго туруп, эртең менен 9-дан 11-ге чейин хор ырдачу элек. Анан ошо хорго келчү да, педучилищеге. Ошондон анан Жамилага ушундай баа берип, ошон үчүн Жамиланы токтоп, Жамиланын анан көңүлүн бурдуртуп аракет кылып, анан ушундай үйлөнгөм да. Эми сүйүүчү эмесмин деп айтпайм. Бул жерде сүйүү кийин деле пайда болот. Кээ бир сүйбөй туруп үйлөнгөндөрдө көрүп эле жүрөбүз го турмуштук эмеде. Балалуу болгондо, бала чакалуу болгондон кийин сүйүү кийин деле пайда болот. Мындай сыйлоо да, сүйүү деген кандай эме. Анан жанагындай беркиндей сүйүү, мындай көрүп калып сүйүп мынсыз жашай албайм деген сүйүүдөн 25-тен өткөндөн кийин уже андан эметип калат экенсиң. Убагында 20 жаштарыңда, 22-23-төрүңдө алып аласың, ыктымал экен сүйөм деп бир 19-20 жаштарыңда. Андайларды көрүп эле жүрөбүз, көбү бат эле сүйүүсүн уктап калып атпайбы. Жеңеңизге арналган ырды азыр жазган болсоңуз, кандай саптарды кошот элеңиз? Эми илгери тамашага салып жазганбыз, эми азырдыкы жазгандарым деле бар. Азбы көппү билбейм канча бүдөмүк, ал жашоону адал жашап сүйөлүк. Каалаганым карачы, обону жок, текисим оюма келбей калат экен. Азбы көппү билбейм канча бүдөмүк, ал жашоону адал жашап сүйөлүк. Каалаганым кадырлашып өтөлүк, карлыгачым жашайбын сен деп түбөлүк. Каалаганым кадырлашып өтөлүк, карлыгачым Жамилашым жашайм сен деп түбөлүк деп жазган ырларым бар. Ак сүйүүдөн берген антым адам, айт жүзүңдү көрбөй кантип тура алам. Тагдыр сени мени сага жооп кылып, табыштырган талайыма кубанам. Тагдыр сени мени сага жооп кылып, табыштырган талайыма кубанам. Ушул сыяктуу ырлар бар азырда эле. Ушундай ырларды укканда Жамиля жеңеңиз эмне дейт сизге? Кандай ыраазычылык билдирет? Билбейм, өзүнчө комнатка бекинип алып эле бир эметпесе, Угуп калат. сүйүнбөсө, менин көзүмчө рахматтап коет эми. Ашкам деп коет. Анан анча деле элирип кеткенин көрө элекмин сүйүнгөндөн. Күмөндөр деген ысымыңыз турмушуңузга кандай таасир этти? Жашооңуз ушундай жолун кандай таасир этти? Менимче туура эле ысым болгонго деп ойлойм. Анан кээде бир кыйчалыштарда ушу атым күмөндөр үчүн ушундай болуп атат деп калам да. Кээ бир бирок чоң окуялардын алдында күмөн болуп барып анан оң жолуна түшүп атты да. Ошол эле окууга өтөөрдө документим жок болуп калат, же бирдеме болуп калат. Алыс жакка кетээрде
самолеттон паспортум бирдеме болуп калат, шыгыл ушу сыяктуулар көп болду да. Барбай кала турган болуп калам. Ушинтип отурган оң жолуна чечилип кетет. Ошо күмөндөр кылат да кишини кээде турмуш, анан атым бекер күмөндөр эмес го деп да калам кээде. Антейин десем көп эле кишилерде ошондойлор бар. Анан бул менин эле ашыкча жоруп ийгеним го деп ойлойм да. Бир ашуудан ашып калганда неберелерди жыттап турган куракта аты-негизди кантип эскересиз? Айыл апаны. Эми апам болсо Кудайга шүгүр бар, өмүрү узун болсун айылда. Айылды ушу менин атам, сен айткан туура болуп атат. Менин атам 2004-жылы өтүп кетти. Ошол кезден баштап эле айылды көп эңсейчү болдум да. Айылга барган сайын атамдын чоң портрети бар, 60 жашында. Ошол жерде Орос деген байкебиз бар эле, чоң сүрөтчү, былтыр каза болуп калды мурдагы жылы. Ошол Орос байке тартып берди эле. Атамды отургузуп тарткан чоң портрети бар. Чоң сонун рамкага салып, атам 60 жылдыгына белек кылганбыз. Ошол портрет чоң үйдө илинип турат да. Анан барган сайын ошо сүрөт менен барып тиктешип көпкө отуруп калам. Анан кээде өзүмчө булкулдап ыйлап алам. Комузу илинип турат жанында, аны кармалап. Мен айылга баратканда эле атамдын күүлөрү угула баштайт. Толондон өткөндөн кийин анча билинбейт, нарын деп сүйүнүп барам. Куланак учкунга жакындаганда эле атамдын күүлөрү угула баштайт да. Эч кимге көрсөтпөй көзүмөн жаш кээде кулап кетет. Анан үйгө барып, менен бир сир учурашкандан кийин жана сүрөттүн алдында бир топ туруп калам. Анан ага жазган ырларым да бар. Анан ошол сүрөттү карап кээде кандайсың дегендей үнү кылып кеткен сыяктуу болуп кетет да мага. Анан жакшымын деп коем кээде үнүмдү сыртман чыгарып. Ушундай бир сезимдер пайда болот. Ошондон мен айылга көп барганын эңсеп кийин айыл эле деп калдым. Ушул толгону ичимде жүрө берген окшойт. 17-жылы ушу 1 жылга жетпейт, 6 ай 7 ай. Анын да көбүн куланакты кошпосом болбойт айылга учкун деп. Бир чарба болсок, жайлоолорубуз, кыштоолорубуз бир болсо, анан куланакты кошпой эле учкунумду кантип айта берем деп, куланакты кошо жазгым келди. Ошо айыл жакка саякат деп окурманды айылга алып барып тааныштырып, азыр сен менин жан дүйнөмө саякатта отпойсуңбу, ошо сыяктуу айыл жакка саякат деп айылга алып барып окурманды тааныштырып, айыл жерин көрсөтүп, ар бир окурман өзүнүн айылын сагынсын, айылды барктасын, айылды сактап калалы. Айылды сактап калбасак, айылды бузуп алсак, цивилизация деп отуруп, айыл бузулса улут жоголот деп азыр Кыргызга тиешелүү ырыстуу нерсенин баары болгон, атрибуттун баары айылда гана калды да азыр. Сый, урмат, салам берүү, улуу кичүү мамиле, ушунун баары азыр айылда гана калды. Ушуну бузуп албайлык деген оюм боюнча жаздым. Анан ошонун баары айылды сагынган үчүн жаздым да. Жазылды. Анан бир китеп ыр менен бир роман болуп кетти. Айылдын уламыштарын, жерлердин аттарын, жер суунун, ошол айылдын аксакалдарын, эстүү баштууларын, аттуу баштууларын, Бишкектеги
ошо биздин айылдагы окумал кишилердин башы төбөсү көрүнгөндөрдүн баарын жазып, анан ал жерде 2 бөлүктөн кылып койдум. Бирөөнү айылды жер суу легенда ушундай кылып, илгерки баатырларыбыз андай мындай жазыптым дагы. Жанагы биздин айылдык бу жердегилерди анын айылдагы ал эмес шопурлар, механизаторлордон өйдө төө баккандардан өйдө, кой баккандан өйдө бүт баарын калтырбай жазууга туура келди. Бирин айтпасаң бири таарынып калбасын деп дагы ойлойт экенсиң. Анан ошо куланак калып калабы деп, анан көбүнчөсү куланак жакта көп өспөгөндүктөн, көп элин билбегендиктен, көп мугалимдердин атын билбегендиктен ошо куланактардан сурап суроого туура келди. Ошентип отуруп ошо 6-7 айда жазып чыктым. Ошондой китеп чыкты да. Ушунун баары ошо сен айткан айылга болгон сүйүү, ошол ата энеге болгон арзуу, ошол эме болду окшойт. Ушундан келип чыкты. Азыр 60-тан ашкан күмөндөр, 6-7 жаштагы тестер күмөндөргө эмне айтат эле? Бардык кыялдары, тилектери орундалдыбы? Эми ал тентек күмөндөрдүн көп жери эсимде жок. Эмнени каалачу эле. Агесте ушу оюм менен эле момпо сүйүдөн ашпаса керек эле кыялым. Анан атам каяка барса дагы ошол самолеттун канатына байлап койсо деле макул болуп, каяка барса ичип алчу элем. Азыр менин балдарым, неберелерим ошондой ичип атканда сүйүнөмүн. Мен ушу чоң апамга көп мамиле кыла албай калдым деп ошого күнөмүн. Анан ушу атам неберелеринин өнөрүн көрүп кетсе болот эле. Балдарынын кичине ийгиликтерин, мисалы үчүн Бакыттын жанагындай дүйнөлүк А класстагы алтын медалдарын алганын, дүйнөлүк фестивалдардын бир азыр 60-70ке жакын сыйлык алганын, ушул кинолорун көрүп кетсе, анан азыр менин неберелерим Америка, Польшаларга чейин барып, дзюдодон жаш жеткинчиктер арасында алтын медалдарды алып келип атат. 3 неберем. Ошолорду көрүп калса, атам да өзү чоң балбан киши да болгон да, балбанчылыкка аябай, буга аябай сүйүнөт эле деген ойдомун да. Ушу көп нерсени көрбөй 68 жашында такырорчу эмес, ушу тамекин улам таштап кайра чегип оюнчукта ушинтип берчү. Ошондон рак кармап калып кетти. Анан ушуларды көрбөй кеткенине өкүнөмүн да. Дагы эмне? Ушу апаман көп жакшы нерселерди айттырып, жаздырып албаганыма өкүнөмүн. Чоң апам ошо Манас Семетей, Сейтек, Кененим, Асыл бача, Бек бача ушунун баарын бүт айтчу да. Мен эпос, мен жомоктун баарын билчү да. Апам айткан жомокту бир күнү карасам эле, бир индустардын киносунда жүрөт. Жылаан жөнүндө, жылаан аял болуп кетип куулган. Асанбек Стамовдун китебинде да ошо жүрөт. Ошолор да укчу экен да, ойлосом. Анан мен индустардын киносу так ошо апам айтканды тартканына жаман таң калдым да. Апам ушундай детективтерди да айтчу, согуш убагындагы ууруларды, мал уурдап, анан НКВД издеп жүргөндөрүн, ар бири анан уурулар качып барып уурдаган эттерин бирөөлөрдүн эшигинин алдына көмө калганын, анан силердин эшиктин алдына көмүп кетпесин деп тайекебиз эскертип, анан
там үстүнө ятып үйдү кайтарып жаткандарын ушундай эмелерди айтчу эле да. Анан Манасты ушундай айтып, анан мага Манас эле окута берчи да. Окуп берип койчу деп эле, анан эле жиним келип эле кыйыктанып анан болбой анан окутчу, анан окуй берди. Көрсө мени эстеп калсын деп окута берчи тура жактык. Манасты ушундай айтып келип туруп анан кээ бир жерин ыр менен 2-3 барак бадырата айтып. Чоң таятабыз ошо чоң апамдын атасы 7000 жылкысы бар бай киши болгон экен. Ошо биз жакта Сары суу деген жер сууну Таканбайдын суу тартылып калчу экен да, тартылганда Таканбайдын жылкысы суу ичип атат деп калчу экен. Ошол киши кыштын 6 ай жазга чейин кыштоодо согумун союп берип коюп, үй окатын кылдырып коюп, манасчыларды алып келип, жанагы ушу Тыныбек, ушу Сагынбай дегендерди алып келип, биздин айылда Чомокен, Чоң Кадыр деген манасчы болгон экен, ушуларды манас айттырчу экен. Жаска чейин. Жанында отурчу экен, ушу эрке кыз экен, улуу кызы. Токтобой жүрүп, токтогон. Анан ушундай жомокчу жамакчы эле да чоң апам. Ушул кишиден магнитофон деле бар эле 84-жылы өтүп кетти. Театрдын планы деп жүрүп, гастролдо жүрсөм, каза болуп калган звонок этишсе, мага гастроль токтоп калат деп айтпай, 2 айдан кийин келгем. Ушуларга өкүнөм. Ушул апалардын айтканын жасап алсак эмне? Ушулар жок дегенде жасап алсам жакшы болот эле да, көп чыгарма. Мен чоң жазуучу болуп кетмекмин, анын баарын жазып отурсаң. Же бир чоң жазуучуга берсе, бул чоң чыгармалар болмок. Мен канчалык деңгээлде жазат элем билбейм, бирок окуя окмуш окуялар эле да болмок. Ошол анан атамдын комуз четкендери толук калбай калганына өкүнөм. Менин атам чоң комузчу болгон деп айткандан мактанып атат деп ойлойбу дейм, бирок айта берем. Бирок далилдей албай калып атам да. Мына момундай болчу деп. Азыр бир 4-5 эле күүсү калып туруп, аны дагы бир студияга отуруп, бир отурум менен эле жазып коюптур. Атам 60-жылы бут менен, бычак менен четкен экен, чоң кароодо. Бир комузчу, ушу комузчулардын кароосу болгондо, бир комузчу ушу Машботойду оңду солду чертеткен дейт, адегенде бугол менен чертип көрүп туруп, анан бирокта буголун өтүп кетет экен дейт. Ошол Нарын менен Тянь-Шань агесте, Тянь-Шань району, Ысык көл бүт Нарын. Тянь-Шань областы болуп, Ош областы, 2 область болгон экен. Ошондан кара суулук бир комузчу болгон дейт ушундай. Анан Шералиев жетектеп келип, ой, окул жеңилдик го деп эле келип калды. Настроениеси түшүп, эмне болду? Ушундай бар экен. Эми көркөмдүк жагы сага жетпейт, бирок 2 кол менен тең чертет деп ошого берип коет го деп эле ошентип калды. Бут менен чертсем эмне болот десем, ойлонойн, андай аттуу күн кайда? Антайыңды мурда эмне көрбөгөм деп ошентип. Мен уялчумун, өзүмчө чертип койчумун, атайы болуп, өзүмчө туурап. Деп ошентип, анан жүрчү деп бир класска алып барып, анан чертип, анан мындай кылып чыкты, анан баягы калпагынын кырына бычакты коюп алып, катып алып, анан кирип чертип, бутту коңултак кийип, илгерки расклешный саймашымдар да. Мүткенде эле ол кенен расклешип бияка келет. Анан бут менен атам ордону да кыйын ойноп, ордодо шпагатка отурганда чоң маанisi бар да, жетпеген жерге жаткен. Чойлуу. Анан кийин 60-тарга жаштарында деле ойногондо мен жетпеген жерлерге жетчү, шпагатка отуруп, физически даме болчу. Анан ошентип бут менен чертип, бычак менен чертип батып, бычакты
кішкене полға сайылып қалады. Бұтпенен улап жерді, онан ошентип биринчи калган жери бар да. Азыр ошо көргөндөрдөн, тирүү көргөндөрдөн азыр Нуркан Турсунбаев байке, Зайнидин Иманалиев байкелер айтат да ошону. Гүлнур баяныңызга тойбой калдым. Жыйынтыктай берейин да. Макул. Мен сизге кайсы суроону бербей калдым? Билбейм, эми негизинен сен көп журналисттер бербеген суроолорду бердиң бүгүн. Болбосо эмне үчүн атыңыз күмөндөр, анан дөөлүсүндөн баштап эле бир күлкүлүү окуя айтып бериңиз деп эле. Күлдүрө албайм кыргызды деңиз. Рахмат. Сизге да рахмат. Ден соолукта болуңуз. Дагы далай жан дүйнөбүзгө саякат жасайлы. Разымын, рахмат. Жан дүйнөдө айтчу нерселер чын эле сен айткандай көп. Өзгөчө бобо кыргыз салттуулук боюнча ушуга көп тил боюнча аябай көп эле орчундуу маселелер бар. Анан кээ бир тийбей тургандагы темалар бар. Тийсең эле сени баса калчу темалар бар. Аларды айтпаганга айлаң жок кейде, анан Фейсбуктан айтууга туура келет. Негизи азыр жакшы болуп баратабыз. Бир жагынан элдин баары оош болуп баратат. Ушу жагы жаман болуп баратат. Академикке деле бир өтүкчү отуруп алып эле сын айтып атат. Профессорго деле бир аларды жаман дебем. Профессордун ичине деле кийлигишип атабыз да. Билимсизбиз, атын туура жасалбагандар асылып атат. Өңгөнү койдум, Чыңгыз Айтматовду жерден алып көргө коюп, көрдөн алып жерге коюгандар бар. Ушунун баары кыргыз эместер го деген оюм бар да. Биздин арабызда ушундай бир диверсия башталып атабы деп кээде ойлоп кетесиң. Башка элдердин бир диверсиясы. Ошол анан өз өңгөнү койдум, өз баатырларыбызды коргой албай атабыз. Ушу жер өкүндүрөт. Апрель баатырлары деп наам бергенден алдына баатырларга сөз тийгизбешибиз керек эле го. Тийгизгендерди тискинин тартып коюш керек эле го. Ошол эле Атамбаевди айткым келет. Көбү макташат. Ошо нааразычылыгым ушул. Ошол тактыга Атамбаевди ошолор отургузган. Атамбаев болсун деп жасашкан эмес, алар кыргыз эли адилеттүүлүк болсун деп революция жасашкан да. Ошолорду алкаш, жырткыч, наркоман деп атса, антип эмне айтып атасың деп айткан бир президент болгон жок. Алардын эмне? То есть мамлекет өзүнүн баатырларын коргой албагандыгы өкүндүрөт. Жакшы бир ой менен бүтүрсөк, эмне дейсиз? Жакшы бир үмүткө багыттап. Адам өзү тойбой турбайбы? Жакшылык болгон сайын жакшылык болсун деп тилейт экенбиз. Аны туура деп эле эсептейм. Ошондой болуш керек. Анан жакшы, Кудайга шүгүр, баягы караганда жакшы болуп калдык деп курсак тырмап жата бербешибиз керек да. Анан улам жакшылык жагын, улам кемчилигибизди иштеп оңдоп отурсак оңолобуз да.
Албетте мурдага караганда аябай жакшыбыз. Кумтөр өзүбүздүкү. Мурдага караганда коррупция моментип азбы көппү эметип атат. Бирок жетпей атат. Дагы ушундай болуш керек да. Менин оюмча анан үмүт чоң, жакшы. Чоң рахмат Күмүндөр ага. Соокта болуңуз. Да бир жолу баса белгилеп айталы. Анткени биз сиз менен дагы далай маек куралы. Буюрса. Жамиле жеңебиз экөөңүздөр неберелериңиздердин бактысына, өзүңүз айткандай жакшылыктарына күбө болуп, ийгиликтерин чогуу көрүңүздөр. Рахмат айтканыңыз. Өзүң аман бол, соокта бол, ишиңе ийгилик каалайм. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Куудул агабыз, кино жана театр актеру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмүндөр Абыловдун жан дүйнөсүнө саякат жасадык. Дагы өзүнө дагы айтып отурам, дагы далай маектерди куралы, биз сиздер менен ушул аганын чыгармачылыгына дагы далай күбө болуп жүрө берели.